Динди бекер эле үйрөтүшпөйбү? Эмне үчүн сабактарына, курстарына акча алат? Эмне үчүн марафондорду платный кылат? Мен бекер экен деп ойлогом деген адамдарга кандай жооп бересиз? Негизи шариатта канча китептер турат. Биздин китептерде илгерки фатваларда келет. Бирөөнү ажылык кылып берген болсо, Куран окуткан болсо, азан айткан болсо, бул нерсеге акча албасын депчи. Бирок кийинки алымдар айтат, жана бул менин устазым айтмакчы, 1000 жылдык фатва дейт да, 1000 жылдык фатва дейт. Азан айтканга акча алса болот. Куран окутканга акча алса болот деп. Себеби дейт, азанчы эгерде өзүн азан айтпай койсо, Куран үйрөткөн адам Куран үйрөтпөй бизнесмен болуп кетсе, анда дин калып калат дейт. Себеби анын дагы бала чакасы бар, анын дагы жей турган, иче турган, кие турган муктаждыктары бар. Андыктан бул нерсе шариат боюнча адал. Шариат боюнча бул нерсе адал болуп жаткандан кийин, бул нерседен коркуунун же уялуунун эч кандай бир кажети жок. Себеби бүгүнкү күндө биз жөнөкөй бир психологдорго барсак, артисттерди чакырсак, канча деген акчаларыбызды чачып атабыз. Анан 1000 сомдук, көп болсо 1-2000 сомдук кичинекей курстарга мынтип устазалардын акысына кирип, же устаздардын акысына кирип сөз сүйлөгөнү жакшы эмес. Ошентип айтып жаткан адамдар кийин ошол берген адамдын мага илими жукпай калбасын деген бир корку сезими болуш керек да. Себеби ошол илим таркатып жаткандардын дагы өздөрүнүн муктаждыктары бар да. Алардын дагы балдары бар, алардын дагы квартплатасы бар, алардын дагы светин төлөш керек, суусун төлөш керек деген сыяктуу. Бул нерсеге мындай түз эле көз карашта болуш керек. Тескерисинче колдон келе турган болсо, ашырып дагы бериш керек. Мына устазыңар, жолдошум, канча деген сабактарды кылып жатат, Алла ыраазы болсун. Канча деген ыхластуу адамдар салымын кошуп, кайсы бир китебин алып берип, кайсы бир камерасын алып берип, планшетін алып берип деген сыяктуу. Жете калса, устазыңар ушундай таң калат, ушундай ыхластуу адамдар бар экен дейт. Бир бала дейт, машина жууган жерде иштейт экен. Устаз, мен бир нерсе бергенге колуман келбейт, бирок менин колуман келе турган нерсе жок дегенде машинеңизди жууп берип турайын, мага акысыз келиңиз, мен машинеңизди дайыма акысыз жууп берейин дейт экен да. Кандай адамдарда болгон ыхлас. Ыхласыңа жараша Кудай Таала сага бере берет. Ыхластуу болсоң бере берет. Эгерде ошентип айтып, илим ээлеринин бир жаман көз караштарга ошолорду айтып жүргөн болсо, мен ал адамдарга корккон жерим бир рызкысы азайып калат деп коркпойм. Кийин ошо адамдардан кайра келип суроо сурайт. Ошол адамдардан кайра келип илим алам деп аракет кылса, жукпай калбасын деген нерседен корком.